Мурун ислам дооруна чейин Мекке шаарында бир аял эртеден кечке чейин жип ийрип алектенчү эле. Ал эми кеч киргенде ошол ийриген жибин кайрадан жазып салып жиберчү. Ошентип элдер аны акылы кем деп атап калышкан. Аллах Таала да бизди ушул аял сыяктуу болуудан тыйып мындай деп айткан: жибин мыкты ийригенден кийин кайрадан жазып жиберген аялдай болбогула деп. Кээ бир адамдар да Рамазан айынан кийин ушул сыяктуу абалга түшүшөт. Рамазанда Аллахка болгон жакындыгын жана кылган ибадаттарын бузуп жиберишет. Анын ибадатка болгон аракеттери жалкоолукка жана кош көңүлсүздүккө айланат. Аллах Таала айтты: сен жана сени менен бирге тобо кылган адамдарга буйрулгандай туура жолдо бекем болгула, четтен чыгып кетпегиле. Бул аяттын тафсиринде Ибн Касир айтты: Аллах Таала өзүнүн элчисин жана ыймандуу пенделерин туура жолду дайыма бекем карманууга буйруду. Рамазанда бизди ибадат кылууга, орозо кармоого буйруган Аллах башка убакытта да ибадатка бекем болууга буйруйт. Аллах Таала туура жолду бекем карманып жүргөндөргө жакшы акыбет жана бейишке киргизүүнү убада кылган. Аллах Таала айтты: чындыгында Роббибиз Аллах деп айтышып, андан кийин бекем турушкандар, аларга периштелер түшүп, коркпогула, кайгырбагыла, силерге убада болгон бейишке кубангыла деп айтышат. Бул аят туурасында Умар радиаллаху анху мындай деп айткан: алар Аллахка баш ийүүдө бекем болушкан. Түлкү эки жакка ооп качкандай, алар дагы эки жакка оошкон эмес. Ким Аллахтын ыраазычылыгына жетүүнү кааласа, анда ал Рамазанда кылган ибадаттарын улантсын. Намаз окуп, орозо кармап, жакшы мамиле кылып, жана Куран окууну таштабасын. Аллахка эң сүйүктүү жакшы иштер аз болсо да токтобой уланып турган иштер. Ибадатты улантуу үчүн башында Шаввал айында орозодон баштаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: кимде ким Рамазан айында орозо кармаса, жана ага улап Шаввал айында да 6 күн орозо тутса, анда ал 1 жыл орозо туткандын сообун алат. Ошондой эле түнкү намазды бир аз болсо да окуптур. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түнкү намазды баштагандан кийин кайра таштап коюудан катуу тыйган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Амр радиаллаху анхуга мындай деп айткан: сен баланчадай болбо. Ал түн ичинде намазга турат эле, бирок кийин андай кылууну таштап койду.